Аллах Тааланын 99 sıfatын окуунун пайдасы тууралуу. Аллах Тааланын 6-чы ысымы Аль-Мумину, аманчылык берүүчү. Ким корккон учурда 630 жолу Аль-Муминуну окуса, анда Алла Таала буйрса, ал бардык коркунуч жана зыяндуу нерселерден сак болот. Ким аны окуса же, аны жазып жанына койсо, анда анын ички жана сырткы органдары Алла Тааланын сактыгында болот. 7-чи ысымы Аль-Мухаймину, мааниси көзөмөлдөөчү. Ким гусул алып, 2 рекет нафил намаз окуп, соң чын жүрөктөн 100 жолу Аль-Мухайминуну окуса, анда Алла Таала анын ички жана сырткы органдарын тазалап коет. Ким аны 115 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса, ал жашыруун нерселерге кокустан учурайт. 8-чи ысымы Аль-Азизу, мааниси үстөмдүк кылуучу. Ким 40 күн бою 40 жолудан Аль-Азизуну окуса, анда Алла Таала аны урматтайт жана макулуктардан кажетсиз кылып коет. Ким аны багымдат намазынан кийин 41 жолу окуса, анда Алла Таала буйрса, ал эч кимге муктаж болбойт жана кордуктан кийин ага урмат сый берилет. Аль-Джаббару, мааниси каардуу. Ким күн сайын эртең менен жана кечинде Аль-Джаббаруну окуса, анда ал залымдардын зулумунан жана алардын каарынан сак болот. Ким күмүш шакекке Аль-Джаббару деп жаздырып, аны тагынса, анда Алла Таала буйрса, адамдардын жүрөгүндө ага болгон сүр пайда болот. 10-чы ысым Аль-Мутаккабиру, мааниси улуулук ээси. Ким Аль-Мутаккабируну көп окуса, анда Алла Таалага урмат сый жана улуулук берет. Ким эгерде ар бир иштин башында аны көп окуса, анда ал ошол ишинде ийгиликке жетет. 11-чи Аль-Холику, мааниси жаратуучу. Ким 7 күн сайын 100 жолунан Аль-Холикуну окуса, анда Алла Таала буйрса, ал бардык апааттардан сак болот. Ким аны ар дайым окуп жүрсө, анда Алла Таала ал пенде үчүн ибадат кылуучу бир периштени пайда кылат жана анын жүзү нурдуу жүрөт. 12-чи Аль-Бариу, мааниси жан берүүчү. Эгерде төрөбөс аял 7 күн орозо кармап, ооз ачарда суу ичкенден кийин 21 жолу Аль-Бариул Мусаввиру деп айтса, анда анын боюна бала бүтөт. 13-чи Аль-Мусаввиру, мааниси келбет берүүчү. Эгерде төрөбөс аял 7 күн орозо кармап, ооз ачарда суу ичкенден кийин 21 жолу Аль-Бариул Мусаввиру деп айтса, анда анын боюна бала бүтөт. 14-чи Аль-Гъаффару, мааниси өтө көп кечирүүчү. Ким жума намаздан кийин 100 жолу Аль-Гъаффаруну окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, ага кечиримдин таасири сезилет. Ким күн сайын дигер намаздан кийин «Я Гъаффару игфирли» деп айтып жүрсө, анда Алла Таала аны кечирилген адамдарга кошуп коет. 15-чи Аль-Каххару, мааниси бардык маклуктарды өз кудурети менен баш ийдирүүчү. Ким дүйнө жашоосун жакшы көрүп калган болсо жана Аль-Каххаруну окуса, анда Аллах Таала буйрса, анын жүрөгүнөн дүйнө махабаты чыгып, Алла Тааланын махабаты пайда болот. Бул баян Алланын кереметтүү 99 сыпаттары аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.